Бизге ушулар керек: жер жаңак менен курма. Курма 320 грамм, ал эми жер жаңак болсо курулган 200 грамм. Буну өзүм куруп алдым. Мына ушундай кылып. Ал эми бул жакта кунжут, кокосовый стружка, шоколаддар, буларды сыртына коздогонго пайдалансак болот. Бул өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Ал эми бизге өтө керектүү мына ушул эки зат. Азыр курмага суу куябыз. Ичиндеги, сыртындагы жамандары сууга чыгып кетет. Суусун төгүп туруп, бир 10-20 минуттан кийин сыртындагы бир аз чыгып калган кабыктарын жана данегин алып алдык. Эми бизге блендер керек. Блендерге мына жер жаңагыбызды салабыз. Азыр эми буну майдалайбыз, бирок өтө майдаланып кетпеш керек, араларында калышы керек түндөрү. Майдалалдык, арасында бүтүндөр да жүрөт. Курмабызды буга салып, буну дагы майдалайбыз. Курманы да мына ушундай кылып майдалап алдык. Эми буну буга салабыз. Мына ушуга баарын салып алдык. Эми буну жакшылап аралаштырабыз. Эми буну колубуз менен толуктоп чыгабыз. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша кичинекей чоң кылып кыла берсеңиздер болот. Мен азыр мына ушундай кылып толуктойсуздар кыздар. Мен перчатка кие албайм, ошого байланыштуу. Азыр ушинтип баарын кылып чыгабыз. Кыздар, курут толуктогондой эле кылып толуктоп чыгабыз ушинтип. Ушундай кылып толуктап алдык. Эми буну азыр морозникке салабыз. 20-30 минутада ушул бойдон морозникте турат. Кыздар, шоколад эритип алабыз. Кандай шоколад болсо деле боло берет. Шоколадты мына ушундай кылып төгүндөгү кайнак суу буга тийбей турат. Бууда эритип алабыз. Суунун буусунда. Шоколад колдонсоңуздар деле болот, колдонбой койсоңуздар деле өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Мен колдономун эң сырткы бөлүгүнө. Шоколадыбыз эрип калды. Эми колдоно берсек болот. Мына төгүндөгү сууну албайбыз. Ушул турган боюнча колдонсок, мындай пакет коебуз. Ушул пакеттин үстүнө коебуз. Ошондо чыгышы жеңил болот. Азыр мына ушуну шоколадка салабыз. Кааласаңыздар шишпашкеге салып сайып туруп бир батырып алсаңыздар. Мынакей, кыздар. Бул бир түрү. Эми экинчи түрү. Жакта кунжут бар. Кунжутка да батырып алабыз. Эгерде
шоколад жоқ, шоколад қылбаймын десеңіздер, анда мына ушунун өзүн эле кокосовый стружкага малып, ушул даяр. Мына ушундай кылып же болбосо кунжутка мына ушундай кылып батырып алсаңыздар. Кунжут дагы, стружка дагы жок десеңиздер, анда ушул жер жаңактын өзүн эле мына ушундай койсоңуздар болот. Мынакей кыздар. Ушундай кылып жасап алдык. Караңыздар кыздар, аябай сонун болду. Кааласаңыздар кичинекей, чоң, төрпүштүү, өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша кыла бересиздер. Сыртын дагы мына ушундай кылып алдык. Буну бардык эле адамдарга аябай пайдасы чоң. Балдарга дагы ошону менен бирге сиздер мына ушундай кылып сонун кылып упаковкалап подаркага да берсеңиздер болот. Карасаңыздар, мен ушинтип салып койдум. Аябай сонун белек болот. Мына ушундай подарочный сумочкаларга салабыз. Өзгөчө белек болот кыздар. Мына ушундай кылып, буга көптүгү кетпейт. Ушинтип жакын адамдарыңыздарды кубантсаңыздар дагы болот. Ал эми мынауну азыр мен сиздерге ичин көргөзүп берейин. Мына ушундай сникерс. Мен өзүм сникерс деп атайм буну. Үй бүлөмө аябай жагат. Сиздердин үй бүлөңүздөргө дагы жагат деген ойдомун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.